Урматтуу Максат айыл тургундары, өткөндө биздин айылга чек ара коомдук уюм деген бирикме түзүлгөн. Баткен областы боюнча жергиликтүү кеңештин депутаттары, ошондой эле айылдарда ушундай активисттер, Бишкек шаардан активисттер кошулган. Ошондо өткөндө атайын ушу Максат айылы, Аксай, Көкташ айылдары чек арада жашаган элдер менен жолугушуп, чек араларды көрүп, өздөрү ошол таанышып, элдин көйгөйүн угуп, анан бизди сүйлөтүп, көйгөйлүү маселелерди айтканбыз. Ошол жигит Асхат Осмон деген жигит экен, Бишкектен ошол звонт этип, ушул кичине Аксай, Көкташ, Сада айыл, Максат айылына кичине жардамы бар эди, ушул өкүлүшатыр берип коелу деген экен. Максат айылга атайын 3 коробка бериптир. 3 коробканын ар бир коробканын ичинде 24 пачкадан экен, ар бир пачканын ичинде мындай 13 туктан экен. Ошого азыр максатта чисти жашап аткандарды гана эме кылдык. Ошого ар бир адамга 5 туктан туура келет экен. Ошол балдарга ыраазычылык билдирип койсок, ушундай айылыбыздын чек аралын өнүгүүсүнө ушундай жакшы балдар экен, салым кошуп атат десек болот. Ушуларга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Илайым чек арабыз бекем болсун, коңшулар менен ынтымак болоюк. Ушундай Куда кааласа жакын каралып, делимитация, демаркация маселелери чечилип, чек арабыз деле такталса, биз коңшулар менен ынтымак болобуз, Куда кааласа. Мына айылыбыз өнүгүп атат, мамлекетибиз өзү көзөмөлгө алып, президентибиз Сооронбай Шарипович мына айыл инфраструктурасына 1 миллиард 700 миллион ушундай канал маселесини, экинчи дүкенди башташына 1800 гектар жерди бактар аркылуу өздөштүрүүгө ушундай көзөмөлгө алып жатат. Куда кааласа этап менен акча бөлүнүп, айылыбыз Куда кааласа жакшы болот. Мына канча адамдар келип жардамдарды берип атат. Баткен областы боюнча жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев келди. Ошол свет столба маселесин койгон эдик. Бүгүнкү күндө столба мына 25 штук железо бетон столба алып келди. Акчасы бөлүнгөн, сөзсүз жаңы жылдан кийин дагы зым чубалгылар, столбалар келет деди. Куда кааласа айыл өкмөт тарабынан мына област башчыбыз, акимдарыбыз өздөрү каттарды жокору жазып атат. Жергиликтүү кеңештин депутаттары салым кошуп жардам берип атат. Ушулардын баарына ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Илайым чек арабыз тынч болсун, элибиз аман болуп, ушул жерди өнүктүрүп жүрө берейик.